Армысыздарбы, урматтуу эже агайлар, урматтуу окуучулар. Чыңгыз Айтматовдун Ак кеме повестинен үзүндү окуп берейин. Кара сөздүн устаты, каламына камчы салдырбаган, ары ойчул, ары философ, бир уч кыргыз элин дүйнөгө тааныткан жазуучубуз Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун ар бир чыгармасы окурманды ойго салып, толготпой койбойт. Атабыз Чыңгыз Ак кеме повест аркылуу жаратылышты коргоого, сүйүүгө, жаш баланын тазалыгы менен анын жүрөгүндө кири жок аруу сезими аркылуу мүйүздүү бугенени ыйык туткандыгын, тайтасынын жомогу балага чыныгы трагедияга айлангандыгын көрө алабыз. Ал бугене келсе эле Беке эжеси менен Орозкул абасына бала алып келе жаткандай сүйүндү. Анын киносундагы буга көздөнгөн сулуу көздөрүнөн тазалыктын, арулуктун сезимин гана көрө аласың. Анын ар бир кыймылы жүрөгүңдү эзип, чыгарманы окуган сайын кинодогу алаңкөз нургазы көзгө тартылат. Балага үчүн окуянын аягына чейин сүйгөн тайтасы бүт аалам суук көрүндү. Себеби анын идеал туткан тайтасы да ылайга уунап, бугусуна кайдыге карап, мас болуп жаткандыгынан ичиркенди. Тайтасынын алсыз экенин сезсе да, бугенеге чыркырап болушуп, ордуна аны чогуу атып келип, этин жегенге даяр экенине жийиркенди. Жалгыз эле Беке эжеси эмес, бүтүндөй кыргыз элинин тукумун улаган бугенеге кол салган туугандарынын баары көзүнө суук көрүндү. Бул баланын эки жомогу боло турган. Бири жан билбеген өз жомогу, экинчиси тайтасынан уккан. Акырында эки жомогунун бири да калбады. Кеп оролу ушунда. Ошол жылы бала 7-ге толуп 8-ге аяк баскан. Оболу кара Дермантин китеп кап колго тийди. Кеп ушул китеп каптан башталды. Мына эми китеп кап колуна тийгенден баштап, бала өзүн башка балдарга тең эсептеп, китеп кабын түшүрбөс болду. Так секирип туйлаган бойдон үйдүн баарын кыдырып, бир сыйра мактанып чыкты. Эң оболу тайэнесине сүйүнчүлөдү. Анан Бекей эжесине, андан соң Гүлжамалга, анан Сейдакматка көрсөттү. Сейдакмат: "Эй, эмне мени чакырып атышабы?" "Жок, менин китеп кабым бар. Карачы, таятам сатып берди. Мен окууга барам." "Эй, энтеңдеп жүгүрүп келгениң ушулбу? Сен таятаңды тартып айнай баштадыңбы я? Кана, кандай китеп кабы экен? Эй, кое турчу. Сен кайсы мектепке барасың? Мектебиң каерде?" "Бермедеги мектепке." "Кайсы? Тиги жер сайдагы мектепкеби?" "Аяка 5 километр, кайра 5 километр. Ат менен таятам ат менен жеткирип турам деди." "Күн сайынбы? Ал же бүткөн чал экен да. Өзүн да кошо оку де. Экөөң бир партага отуруп аласыңар. Сабак бүткөндө чогуу карагерге учкашып алып келесиңер." Каткырып күлөт. Бала мурчуйуп капа болуп чукпайт. "Тарымгачы, сени жөн эле тамашалап койдум. Карачы, китеп кабың абдан жакшы экен. Эми үйгө бара кой." Үнсүз баш ийкеп китеп кабын кармалап: "Сен ага ишенбе. Менин таятам андай алжыган чал эмес. Ал сени көбүздү мектепке жеткирип турат. Мектеп анчалык деле алыс эмес. Азыр кароо дөбөгө чыгып, дүрбүс алып көрөбүз. Ак кемени көрсөтөм." Аңгыча Орозкул келет. Мас, калпагы желкесине түшкөн. Бети майланышып, курсагы ачылып кышылдап турат. Камчысын сүйрөп, баланы көздөй басат. Балага суктанып карап: "Ой, сен эмне турасың?" Бала коркуп элейет. "Орозкул аба, менин китеп кабым бар. Мен окууга барам. Карачы, менин китеп кабымды." "О, азыткадай болгон атаңды. Сен эмне кылып жүрөсүң бул жерде?" "Сейдакмат акеме китеп кабымды көрсөттүм." Орозкул камчысы менен баланы бир сермейт. "Эх, бирөөгө кор, бирөөгө зар бала деген ушу. Башкаларга санабай берген баланы мага Кудай бербедиң" деп. "Шашпа Бекей сени, келеби? Азыр жетип туруп сени канабы?" Бала көзүн жерден албай тунжурайт. Бала өз энеси шаарда экенин, жаңы турмуш куруп, 2 кыздуу болгонун, кийин үйлүү болуп, турмушубуз оңолуп калса күйөөсүнө айтып мени алып кетээрин тайтасы айтып келген. Мына ошондо чай ичип отуруп, өз атасынын кабарын да уккан. Атасы Ак кемеден матрос экен. Ал да канча үйлөнүп, 2 баласы бар экен. Пристанга жакын турарын, ичкени токтотконун тайтасынан кулагы чалып калат. Ошон үчүн атасы да ушул Ак кемеде иштейт деп ишенип калган.